Чүй облусунун Москва районунан караштуу Садовый айылынан жергиликтүү элинин атынан мага кайрылуу келип түшкөн. Алар Садовый айылынын Борбордук стадионунун аймагында заманбап спорт комплексин курууга көмөк сурап кайрылышкан. Бул маселе учурдагы жаштарды колдоо, анан массалык спортту актуалдаштыруу максатында жана жергиликтүү айыл аймактын 2020-2030 жылдарга карата жаштар саясаты боюнча концепциясын ишке ашыруунун алкагында келип чыккан. Ошондой эле жергиликтүү эл аталган маселенин райондук курултайда өкүлчүлүк кылган делегатты тапшырма койгон. Ошол эле тапшырма курултай учурунда да маселе дарегине жеткен. Азыркы убагында урматтуу Алмаз Ахунжанович бул маселе боюнча өтө чоң суранычты эске алып, жардам берүүңүзгө суранат. Анан кийинки маселе, Алмаз Ахунжанович, у нас в Кыргызстане есть школы, где живут представители малых наций. В основном я говорю про именно обучение дунганского языка во многих школах, но из-за того, что ввели дунганский язык, урезали обучение государственного языка. Азыркы убагында кыргыз тил күчөтүү жөнүндө тиги сааттары кесип койдук, 2 саат жума сайынчы. А там раньше вообще 3 часа, в других школах 3 часа преподают госязык, а в этих школах 2 часа. Ошондуктан мен дагы суранат элем вот этот вопрос взять под контроль, чтобы увеличили часы преподавания кыргызского языка. Рахмат.